Чыңгыз Айтматов республикага оода. Биз тоо арасында жана өрөндүү тоолордо жашайбыз. Кыргыз акындары улууну көрүп кичөсөт, кичекиден бүгүнгү өзөктөнөт, бүгүнкүдөн эртеңки көрөнгөнөт деп кайталанганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан акындардын мага өз эли жерин даңктап ырдашы окумдан тукумга берилүүчү накта, элдик, акыйкат чындыктын өзүнөн бизге жеткен татыктуу иш катары сезилет. Ошентип мен бүгүн акынмын, мен өз эл жерим үчүн ырдайм. Биз тоо арасында жана өрөндүү тоолордо жашайбыз. Дүйнөдө болгон бардык нерсеге өлчөй ченей турган чекит бурч бар болгондой эле акындын да ырында бардык нерсеге сөзү бар, эл тарыхынын да өлчөмү бар. Негизгиси замандардын узундуктары менен эле өлчөнбөстөн, анын социалдык жеңиштери жана маданиятын күрдөшү менен өлчөнөт. Биз тоо арасында жана өрөндүү тоолордо жашайбыз. Бул биздин ата-бабаларыбыздын жери Ала-Тоо, кыргыз элинин бешиги. Бул жер бизге тарых тарабынан ыйгарылган. Бул жер жашоо мейкиндиги. Биздин ата-бабаларыбыз басып келген душмандардын мээзин кайтарып, кандуу согуштарда коргоп калышкан. Бул жер биздин ата-бабаларыбыздын жери Ала-Тоо. Мекен, тагдыр, мекенимдин тагдыры. Бул сөздөрдү укканда жүрөк кантип гана толкундана какпасын, жан дүйнө кантип гана өз элин жараткан тууган жерге карата ыраазычылык сезимге жана баланын энеге байланышуудай аруу сезимге толбосун. Республикамды даңктоону эмнеден баштасам? Биздин деңиз деңгээлинен 7000 метрден ашык көк тиреген, көз мелжиген тоолор түбөлүк ак кар менен капталган. Эми алар биздин улуттук образ символубуз, биздин рухубуз. Ачык көк асман алдындагы алп-аппак чокулар. Ушул чокулардан космос менен жер ортосундагы азыр акындардын жаңырлары жаңырат. Радио толкундары аркылуу чагылгандын ылдамдыгын алган биздин учактар бийиктикке көтөрүлүп, жер шаарынын ар кандай бурчтарына ушул чокулардын жанынан байма-бай учуп өтүшөт. Ушул түндүк уюлсуугу орун алган бийиктиктердин аппак карларында биздин чексиз байлыктарыбыз электр жарыгынан баштап роза гүлүнүн желекчелерине чейин жашырылган. Биз тоо арасында жана өрөндүү тоолордо жашайбыз. Ушул тоолор менен дарыялардын керемети байланышкан. Азия мейкиндиктеринен шаркырап аккан суулардан бир уртам ичкен эсинде болсун. Ал кыргыз тоолорунун таптаза суусун ичип жатат. Акындын алгачкы ырымына ушул жөнүндө эски Түркүстан поэзиясына тоолук кыргыздар дарыя башталышында жашоочулар катары суу башына булуттар менен коңшулаш булуттардын кучагында деп сүрөттөлгөн. Балким ошол себептен да биз дарыя суулардын, чаркыратмалардын башкача бир кооздукту, кыймыл ылдамдыкты жана табият күчүн көрүү менен биздин жүрөгүбүз өзгөчө шыктануу сезимдерине тоолор 19-20 кылымдагы эң атактуу төкмө акындын бири ырларынын кол жазмасын айылдан айылга сапар алып ырдап жүргөндө курчунуна сактап жүргөн, жеңи жоктун кызын көз жашындай туп-тунук болуп, асман тиреген мөңгүлөрдүн тамчысынан жаралган, анан ысык талаалардын көздөй барып агызган чоң дарыяга айланып шаркыраган тоо суусу жөнүндө Агын суу аттуу бүтүндөй бир философиялык жаратылышы кокусунан эмес. Акын бул чыгармасында поэзиянын тилин менен көп эл жерлерди аралап, аккан суу өмүр стихиясын тантап, ырдап, адамдан жердеги турмушундагы ошонун пайдалуу сапаттарынан барын сүрөттөп, суунун кызматын, сапаттарын, көңүлүн ачып берет. Жеңи жок акын ошол замандарда болбогондугу үчүн гана улуу тоонун сууларын адамдын жана түшүнө да кирбеген кереметин, алардын гидроэнергетикалык кубаттуулугун ырга кошпогон. Азыркы учурда суунун бул кубаты республиканын эң башкы улуттук байлыгы болуп калды. Адамдардын жүрөгүнө кан тамырлары аркылуу сезим менен жаратуучулукка, шыктандыруучулукка умтулткан акындардын ырлары сымал Кыргызстандын тоолорунда 60-80 жылдарда пайда болгон улуу гэстерден алынган суунун дарыялардын кубаты өз күчү менен
өлкөлөрүнө, адамдардын жашаган жерлерине, эмгектенген жерлерине алып барып жатат. Биз тоо арасында жана өрүндүү тоолордо жашайбыз. Акындар убакыт жөнүндө, адамдын жер жүзүндө өткөргөн убактысы жөнүндө, адамдын эмгеги менен тагдырын, анын билими менен кыялдарын ырга кошушат. Убакыт ченемсиз болгондуктан анын башталышы да, аягы да жок, ал бир эмемге токтотулушу да мүмкүн эмес. Бир убактарда башка түрк элдери менен бийликте Куртейдин таштага жазылган тексттеринде түбөлүк калган өзүнүн жазуусу бар кыргыз эли аны кылымдардын караңгылыгында, согуш жана кырсыктардын натыйжасында жоготуп алган. Өз эсүтүмө аркылуу өзүнүн дүйнө таанымын, өз руханий баалуулуктарын жана философиялык түшүнүктөрүн чагылдырган дүйнөлүк оозеки поэтикалык чыгармалардын эң зорун Улуу эпос Манасты жана башка чыгармаларды Октябрь революциясына алып келсе да, кыргыз эли жазуусу жок эл катары келди. Албетте, ар бир элдин артында анын мурунку тарыхый турмушунда жыйналган эң мыкты салттары жана көркөм баалуулуктары турат. Албетте, ар бир эл кылымдардын тереңинен өз ана тилин алып келди. Биз тоо арасында жана өрүндүү тоолордо жашайбыз. Мына биз аны менен, биздин улуттук мурасыбыз менен сыймыктанабыз, аны үйрөнөбүз, андан кыргыз тилинин эң баалуу кенчтерин алабыз. Кыргызстан тоолордун өлкөсү, бирок адам мурда эң бийик чоклордон курчап турган табиятты гана көрө алчу. Бүгүн ал бүт дүйнөнү көрө алат. Анткени ал чыгып турган чоку элдин руху менен кайрат эртигинин чокусу. Биз тоо арасында жана өрүндүү тоолордо жашайбыз. Элдин кубаттуулук берүүчү дарыялар сыяктуу аракеттен, эмгектен, муундардан муундарга келе жаткан руханий изденүүлөрүнөн, ниет, максат, талаптарынан пайда болуучу, жашоосунда чек болбогондой эле акындардын да туулган жер жөнүндөгү ырларынын соңу жок. Биз тоо арасында жана өрүндүү тоолордо жашайбыз деп, жаңы күч, жаңы эргүү менен бир аз тынык алат. Бул жер биздин ата-бабаларыбыздан калган жер. Бул биздин ата-бабаларыбыздын жери Ала Тоо. Биз тоо